Саламатсыздарбы. Эмесе Геошондо программасы. Бүгін Граждандық авиация агенттігінің директоры Куронбек Акышев, Авиа ишканалар ассоциациясының директоры Шакир Жаңғазиев, Манас аэропортының башкармалығынан жетекчисінің орынбасары Абдумалик Бусурманкулов жана мамлекеттик жеке менчик өнөктөштүк борборунун директору Данияр Абдылдаев журналисттермен жолугуп Кыргызстандагы аэропорттор тышкы башкарууга берилет деп жарыялады. Азырынча эч нерсе так белгисиз. Алар тышкы башкарууга ким алат? Өлкөдөгү 11 аэропорттун кайсылары ошондой башкарууга өтүшү мүмкүн? Андай башкарууга өтүүнүн шарттары кандай? Мындай демилгени ишке ашыруудан Кыргызстан кандай пайда табат же кандай жоготууга учурайт? Кошуна мамлекеттердики менен салыштырганда кандай жыйынтык чыгат? Деги эле эмне үчүн аны тышкы башкаруу деш керек? Тышкы башкаруу деп кайсы бир ишкана өз негизги милдетин аткара албай, кары жагынан кудуретсиз болуп калганда анын жетекчилигин иштен четтетип, сырттан тандалып келген менеджер дайындалганды айтат. Мурдагы жетекчилик же жөндөмсүз болгон, же ишкананын каражаттарын сол чөнтөккө уруп, аны жарга такаган жана тышкы башкаруучу кыска мөөнөттө мындай абалды оңдоого тийиш болот. Өлкөдөгү 11 аэропорттун баарын бириктирип башкарган элелык Манас аэропорту болсо, кудуреттүү эле ишкана. Ал ачык акционердик коом. Андагы мамлекеттин үлүшү 79%. Өткөн 19-жылы бул ишкананын таза кирешеси 2 миллиард сомго жеткен жана мамлекетке ал 640 миллион сом дивиденд төлөгөн. Мындай ийгиликтүү компанияга эмне үчүн тышкы башкаруу киргизиш керек экен? Авиа төгүлдөр бүгүн билдиргенге караганда, улуттук өнүгүү стратегиясына ылайык Кыргызстанда ири эл аралык авиа хаб түзүү керек. Ал аркылуу Европа, Жакынкы Чыгыш жана Түштүк Чыгыш Азия мамлекеттери байланышып турууга тийиш. Андыктан мындай унаа байланыш борборун бардык эл аралык стандарттарга жооп бергендей кылыш керек. Андай коопсуздук жана тейлөө шарттарын Кыргызстан өз күчү менен камсыз кыла албагандай. Распоряжение правительства Кыргызской Республики от 12 февраля. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2019-жылдын 12 февралында чыккан номер 17R буйругуна ылайык атайын жумуш тобу түзүлгөн жана ал эл аралык каржы уюмдарынын сунуштарын карап чыккан. Бул жумуш тобуна мамлекеттик уюмдардын өкүлдөрү менен көз карандысыз эксперттер кирген жана алар сунуштарды карап чыгып, эл аралык каржы корпорациясын консультант катары сунуштаган. Указанных институтов рекомендовала Международную финансовую корпорацию. Демек, бул иштин демилгечиси өкмөт өзү. Консультант болууга болсо, Дүйнөлүк банк тобунун курамына кирген абройлуу каржы уюму тандалып алган. Бүгүнкү жарыя болсо, биринчиден элдик пикирди текшерүү максатында, экинчиден Манас аэропортун сатып алууну көздөгөн башка компаниялар эми Кыргыз өкмөтүнө эмес, эл аралык каржы корпорациясына кайрылгыла деген билдирүү сыяктуу. Мындай аракеттер мурда да көрүлгөн. Мисалга, 14-жылдын октябрында Манас аэропортунун негизинде эл аралык хаб түзүлөт жана өз сунуштарын 9 ири компания жасады деп жарыяланган. Түркиялык TAV Airports Holding же Орусиялык Роснефть компаниялары Манас жана Ош аэропортторун өз башкаруусуна алууга аракеттенген. Алар менен кошо башка да орусиялык, индиялык, кытайлык жана молдовалык компаниялар аталган. Азыркы кадамы менен Кыргызстан өз аэропортторун абройлуу эл аралык компанияга сатууга аракеттенип жаткандай. Бирок негедир аны тышкы башкаруу деп атайт. Аэропорттор сатылгандан кийин аларды кантип башкарабыз, төлөөнүн сапатын жогорулатып, максималдуу кирешени кантип камсыз кылабыз деп өкмөттүн башы оорубай калууга тийиш. Ал жөн гана кирешенин кайсы бир үлүшүн алып калат. Андай болгондо ошондой шартка Кыргызстанда азырынча жалгыз гана Манас аэропорту жеткен болуп чыгууда. Башкалар эч бир чет өлкөлүк компанияларды кызыктырбайт. 1989-жылдагы Баркыт революциясынан кийин Чехия өзүнүн Шкода ишканасын кошуна Германиядагы Volkswagen концернине саткан жана азыр Шкода бүт дүйнөгө белгилүү автомобиль чыгаруучу компания. Сатыкка коюлуш үчүн ийгиликтүү болууга тийиш. Ошондо саламат калыңыздар.